Каркыра Тоолужа эко шаарчасынын курулушунун биринчи этабы башталды. 7 баскычтан турган эс алуу борбору 7 жылда аяктап толук ишке берилет. Лыжа тебүү трассаларынын жалпы узундугу 100 чакырым, ал эми асма жол 20 чакырым болот. Учурда лыжа тебүүчү, жол тилкеси, эс алуучу үйлөр курулуп жатат. Сегодня у нас заходят еще... Лыжа базасынын алгачкы иштери башталды. Бүгүн ал жакка курулуучу үйлөр жүк ташуучу унаалар менен келүүдө. Учурда лыжа тебүүчү жол тилкесин орнотуу, коттедждерди монтаждоо иштери жүрүп жатат. Лыжа тебүүчү 3 тилке орнотулат. Анын ичинде балдарга жана өспүрүмдөргө ылайыкташкан тилкелер болот. Ишти эрте бүтүрүү үчүн колдон келишинче аракеттерди көрүп жатабыз. Эс алуу комплексинин долбоору орусиялык инвесторлордун колдоосу менен ишке ашууда. 5000 адамдын эс алуусуна ылайыкталып, жалпы наркы 192 миллион долларды түзөт. Ал Кыргызстандын жаратылышты коргоо мыйзамдарына, эл аралык экологиялык стандарттарга жана эл аралык лыжа федерациясынын талаптарына шайкеш курулууда. В этапе сейчас собирается... Азыркы этапта 27 үй келди. Ал эми эко шаарча жай айына чейин 70 үйгө кеңейтилет. Ал эми бизде 8 этап менен ар жылы бирден иштер аткарылат. Сапаттуу жана эс алуучулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп жаткан чагы. Эске сала кетсек, 2023 жылдын 6 декабрында президент Садыр Жапаров аталган тоо тилкесинин долбоору менен таанышып, курулушка мезгил кутусун салган. Быйыл аталган жай алгачкы ишин баштап, саналуу убакыттан кийин эс алуучуларды кабыл алары күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурден Урманбетов, Мадина Бакирова, Түп району.